Бүгүнкү күндө үй бүлөдөгү айрыкча мусулман элинде аялдарга болгон зордук зомбулукту көрсөтүү глобалдык маселеге айланып келүүдө. Анын ичинде Кыргызстанды алып карасак, жылына миңдеген аялдар үй бүлөдө зордук зомбулукка кабыл алышууда. Бул көйгөйдү эң негизги белгилеп кетүүчү нерсе үй бүлөдөгү жабыр тарткан аялдар. Зордук зомбулукка кабыл болгон аялдарды көбүнчө эркектер бул жашоонун атрибуту катары эсептеп келишүүдө. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, коңгуроо көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы сиздердин назарыңыздарда. Көрсөтүүнү мен Гүлжан Ажиматова алып барам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз адаттагыдай эле көрсөтүүбүздө коомдогу социалдык көйгөйгө айланып бараткан дагы бир көйгөй, бул үй бүлөдөгү зордук зомбулук маселесине арноону туура көрдүк. Биз көрсөтүүбүздүн башталышында атайын эксперттерди да чакырганбыз. Анда эмесе бүгүнкү биздин көрсөтүүнүн эксперттери менен мен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Абаскан Ормонова демилгелүү ишкер аялдар коомдук фондунун жетекчиси, Гүлипа Борбиева психолог, Мейирман кризистик борборунун жетекчиси, Азиза Исмаилова Ош областык ички иштер башкармалыгынын маалымат аналитикалык борборунун бөлүм башчысы, Тажибай Кадыркулов Ош областык ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук бөлүмүнүн өкүлү, Жылдыз Анарбаев дин өкүлү, Ашурбек Халиков жарандык активист. Алдын ала баарыңыздарга ыраазычылык билдирейли. Бүгүнкү биздин ушул көтөрө турган маселебиз бул үй бүлөдөгү зордук зомбулук маселесин көтөрүүнү туура көрдүк. Анын ичинде ушул үй бүлөдөгү зордук зомбулуктан жабыркаган аялдардын маселесине көбүрөөк көңүл бурайлы деп чечтик. Анткени ушул ички иштер министрлигинин берген атайын расмий маалыматтарга таянып карасак, бүгүнкү күндө ушул үй бүлөдө жабыр тарткан, зордук зомбулукка кабыл болгон аялдардын көпчүлүгү алар кайсы бир атайын расмий органдарга кайрылышпай, демек бул менин тагдырым деген жашоо менен күнүн өткөрүп келишет экен да. Андыктан бүгүнкү күндө ушул биз Ош областын алып карасак, Тажибай мырза, мен сөздү сизден баштайын деп турам. Бүгүнкү күндө Ош областы боюнча бизде абал кандай болуп атат ушул үй бүлөдөгү зордук зомбулук маселеси боюнча? Саламатсыздарбы, бүгүнкү ушул семинардын катышчылары. Мен токтолуп кетейин деген, бүгүнкү күндө биздин Ош областы боюнча, Ош областык иштер башкармасы боюнча зордук зомбулук боюнча катталган жалпысынан 575, 11 айдын, ушул ноябрь айы ичинде, ошо 11 айдын ичинде 575 катталып атат. Алардын ичинен бар жогуна 575 тең коргоо, баягы биз айтат, охрана деп коргоо ордери берилген. Алардын ичинен бүгүнкү күндө 25 атуулга кылмыш иши козголгон, ал эми 128 атуулга административдик чара көрүлгөн. Мындайча айтканда, жалпысынан 170 адамга административдик чара көрүлүп, анын ичинде 22 адам административдик абакка алынган. Баягы айтканда 3 сутка, 5 сутка деп коебуз, ошондой абакка алынган. Ал эми бул чындыгын айтканда өткөн жылы 521 катталган болсо, быйыл 575 катталып атат. Мындайча айтканда, азыркы күндөн күнгө ошо сиз токтолуп кеткендей, үй бүлөлүк зомбулуктун күндөн күнгө өсүшү болуп атат. Эми мен айтар элем, күндөн күнгө бул өсүп атат деп айтпайм. Себеби элдин түшүнүгү мурда айылда, кыштактарда эч ким кайрылбайт эле да. Ошо урушкан болсо кайтып жарашып, башка болуп атат. Ал эми азыр ошол айыл кыштактарда дагы ошол ар бир айылга жеткендигине байланыштуу ошо адамдардан өзүнүн ошо бул жерде беле аялдар эмес, бул жаш балдар, жана пенсияга чыккандар, өзүнүн балдары эме болгондар бүт бар жок кошулганда, ошондуктан 575 деп токтолуп кеткен да. Ал эми бул жеткизип ошо айылдарга жеткендиги үчүндөн азыр көп жерде дагы эле мен айтам, айылга баягы тоолуу жашаган айылдарда бизде азырынча бул маалыматтар толук жете элек да. Эгерде бизде ошол тоолуу айылдарда да жашаган болсо, жеткен болсо, бул коргоо ордери дейт. Ошол биздин ички иштер башкармалык тарабынан берилет коргоо ордери. Ал эми андан тышкары ал коргоо ордерин бузган болсо, сот тарабынан берилет. Коргоо ордери. Ошондуктан ошол сот тарабынан да берилет, биз тараптан да берилет. Эми мен айтарым, бул жерде баягы айыл кыштактардагы көбүнчө биз мусулманбыз, ошондуктан айыл кыштактарда бүгүн кичинекей азап берген болсо же башка бир эме болгон болсо, бирок эртеси күндө эки күндөн кошуналары же бир туугандар ортого түшүп, кайтып жарашып, бизге кайрылбагандар деле, ал мен айтам, кемим көп деп эсептесе болот да. Мына ошол көйгөйдү сиз өзүңүз дагы белгилеп кеттиңиз. Бул Ош областында эле орун алып жаткан маселе болуп атат. Эми жалпы Кыргызстан боюнча алып карасак, ушул кызыл камчы күйөөсүнөн качып, көптөгөн аялдар бул атайын расмий органдарга эмес, атайын кризистик борборлорго демилгелүү, мына
жана ишкер аялдар коому Ош шаары Ош облусу боюнча иштеп келип өтөт. Бүгүнкү күндө ушул Абаскан айым сизге сөздү узатайын деп турам. Сиздер менен иш алып барып жатканда аялдардын кандай көйгөйлөрү болуп атат, үй бүлөдөгү чыр эмнеден улам чыгып келип атат? Ушулардын себептерине азын улак токтолуп койсоңуз. Негизинен саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул эгерде үй бүлөлүк зордук зомбулук маселесин айта турган болсок, бул бүгүнкү күндө аябай чоң көйгөйлөрдүн бири. Себеп дегенде биздин мамлекетте үй бүлө институту бул жабык институт болуп эсептелет да. Себеби үйүнө киргенден кийин ал жака кирип анын аялы менен күйөөсүнүн, атасы менен баласынын, кызы менен энесинин ортосундагы мамилеге аралаштын өзү аябай кыйын. Качан гана ошол үй бүлөлүк зордук зомбулукка аял заты же бала же улгайган адамдар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар кайрылганда гана официалдуу түрдө анда биз ошолорго мындай көңүл бура баштайбыз да. А эгерде сырттан туруп алып эле бирөөнүн үй бүлөсү чыр-чатак болуп аткан болсо, анда ага жөндөн жөн эле барып аралашканга мүмкүн эмес болуп калды да бүгүнкү күндө. Эгерде изилдөөлөрдүн жыйынтыгына токтоло турган болсок, бүгүнкү күндө Кыргызстанда үй бүлөлүк зордук зомбулуктун чыгышынын бирден бир себеби бул деген жумушсуздук. Кайра эле жанагы үй бүлөдө эч кандай жанагы үйгө айына туруктуу бир киреше кирбейт да. Ал деген жетишпестик алып келет. Чыр-чатактын ошол физикалык, психологиялык жактан жанагы күч колдонуп ушундай болгон зордук зомбулуктун формаларынан негизинен биринчиси болуп ошол жетишпестик келип чыгат да. Үйүңдө наның жок болсо, чайың жок болсо, бүгүнкү күндө мына кышка жакын жылуулук жок болсо, же ошол жетиштүү кийим кийип бир жакка чыкпаса, бир жылда бир жолу үй бүлөнүн мүчөсү барып эс албаса, мына окшогон күнүмдүк баягы муктаждыктар үй бүлөдө чечилбей келет да негизинен. Анысы аз келгенсип бүгүнкү күндө айыл жеринде жашап аткан аял заты таза сууга болгон мындай тартыштык, ошол эле мезгилде талаада өстүргөн эгин-тегинди сатып алуу маселеси аябай оор, аны өндүргөн менен каяка апарып сатасың деген бир нече факторлор ошол үй бүлөнүн чыр-чатагына өзүнүн таасирин тийгизип турат да. Дагы ошол изилдөөлөргө деле токтой турган болсок, ошол миграция дагы бул жерде өзүнүн чоң ролун ойнойт. Себеп дегенде ата-энеси жок, башка бир үй бүлөдө чоңойгон кыздар, балдар көбүрөөк ошол зордук зомбулукка кабыл болушат экен да. Бирок ушул эле убакыттан пайдаланып айтса болот да, эркек киши күчү көп экенин аялга караганда баарыбыз билебиз. Аял киши баары бир алсыз болот. Эркек киши ошону сүйлөшүп, макулдашып деле четсе болот, эмнеге күч колдонгону ушул бүгүнкү күнгө чейин аябай түшүнүксүз болот да. Азыр эле мындай официалдуу статистиканы карасак, ошол зордук зомбулукка кабыл болгон аялдардын көбү негизинен ошол физикалык күч колдонуу менен зордук зомбулукка кабыл болгон аялдар болот да. Эгерде ошол официалдуу статистиканы 2010, 11, 12 ушу жылдарга бүгүнкү күнгө чейин салыштыра турган болсок, чындыгында өсүү бар. Бул деле өзүнчө бир мындай көрсөткүч эмес десек да болот да. Экинчи жагынан мүмкүн аялдар чындап эле өзүнүн укугун жакшы биле баштады десек дагы болот. Себеби алар мурун коргоо ордерлери мынчалык көп берилчү эмес. Азыр ошолдон деле катталып, демек ушундай аялдарды көбүрөөк кайрыла баштады деп. Бул деген бул жерде укук коргоо органдарынын бүгүнкү күндө авторитетинин көтөрүлгөндүгүн дагы белгилейт. Себеби ишенич күч арта баштады. Укук коргоо органдары менен биз канча жылдан бери иштеп атсак, акыркы мезгилде да карасак, ал жерде аябай профессионал кызматкерлер иштей башташты. Укугун айтып, сиз ушинтип кайрылсаңыз мыйзам боюнча мындай жазылган, үй бүлөлүк социалдык жактан коргоо мыйзамында мындай көрсөтүлгөн. Ошол эле мезгилде кылмыш жаза кодексинде кыз ала качууга бул 154-155 статьялар көргөзүлгөн. Эгерде сиз бардык чараларды жазалана турган жолдоруна чейин айтып, укук коргоо органдарынын иштерин кээ бирде аябай жакшы деңгээлде бааласак дагы болот да ушул багытта. Андан сырткары бул үй бүлөлүк зордук зомбулуктун дагы бир себеби мүмкүн менин бул жакта отурган эксперттер менин оюм менен мындай туура келбеши мүмкүн, бирок үй бүлөлүк зордук зомбулук бир эле жетишпестиктен, бир эле жанагы жумушсуздуктан, ошол миграциядан эле эмес, ал жерде бүгүнкү күндө диндин дагы өзүнүн орду бар экени айтылып келет. Андан сырткары бул үй бүлөлүк зордук зомбулукка бүгүнкү күндө көп аялдуулук өзүнүн аябай таасирин тийгизип атат. Эрте куракта турмуш курган кыздардыкы зордук зомбулукка түздөн түз башына мындай кийилип калып атат ошол маселеге. Андан сырткары дагы катталбаган никеде жашаган үй бүлөлөр бизде аябай көбөйдү. Себеби официалдуу статистиканы карай турган болсок, Кыргызстанда мынанча үй бүлө деп аткан болсо, чындыгында реалдуу канча үй бүлө бар жана канча үй бүлө бүгүнкү күндө өзү каалап эле ажырашып жашап, башка үй бүлөлөр кандайча куралгандыгы тууралуу биз айта албайбыз. Себеби официалдуу статистика ошол ЗАГС органына гана берилген үй бүлө тууралуу гана биз сөз кетип атабыз да. Ал эми нике менен жашаган үй бүлөлөр тууралуу эч кайсыл жерде каттоо жүргүзүлбөйт да. Ошон үчүн көп аялдуулук, эрте турмуш куруу, катталбаган нике
өлкөдө жашоо үй бүлөлүк зордук зомбулукка түз таасирин тийгизет, аялдарга карата болгон негизинен. Ошол эле мезгилде ажырашуу мезгилинде аялдар эч кандай мүлккө ээ болбой атат. Ал мүлк деген бир эле жанагы үй, машина, акча жана толгон башка байлыктар эмес. Бул жерде мүлктүн сырткары балага болгон укугу, ошол жердеги жанагы эми биз коомчулук менен бирге жашайбыз да, ошол биздин тегерегибизде кимдер жашап аткан болсо, коло коңшу, кудагый деген тууган урук, мамиле, мына ушулардын баардыгын аябай чоң зыянын алып келет да. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк зордук зомбулукту мындай аягына чейин бир токтоп чечпей турган болсо, мындан мамлекет өтө көп жапа чегет. Ушундай маселелер бар. Жогоруда туура баамдап кеттиңиз, ушул Албаскан айым айткандай, мамлекет эң негизги байлыгы эл болуп атпайбы, анын ичинде элдин арасында биз аялдарга көбүрөөк басым жасайбыз, калктын санынын көбөйүшүнө дагы. Ушул үй бүлөдөгү зордук зомбулукка кабыл болгон аялдардын көпчүлүгү физикалык оорусу кеткенден кийин психологиялык оорусунан көпкө чейин жабыр тартып жүрүшөт деп айтып келишет адистер. Гүлпайым, ушул сиз Мейирбан кризистик борборунун жетекчиси катары, психолог катары көп жылдардан бери иш алып барып жатасыздар. Бүгүнкү күндөчү ошол зордук зомбулукка кабыл болгон аялдардын психологиялык травмага ээ болушу кайсы бир мезгилдерде мындай дарылоого болобу же кандай болуп атат, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кризистик борборго бизге көбүнчө ушул багытта үй бүлөлүк зордук зомбулуктан жапа чеккендер кайрылышат, көбүнчө кыз келиндер, аялдар көбүнчө кайрылышат. Психологиялык жактан өтүшүп кеткен учурда көбүнчө кайрылышат. Себеби жанагы зомбулукту кадимкидей көрүнүш катары кабыл ала баштайт. Урушат, кайра келет, жарашат. Ошентип жүрүп, анан аял көп жылдар, көп айлар өтүп кеткенден кийин жанагы өтө өрчүшүп кеткен. Ал мезгилде уже жана дары дармек менен дарылай турган мезгилдерге келгенде гана келишет да. Сөзсүз түрдө невропатологдун, сөзсүз түрдө психиатрдын жардамы керек болуп калган учурлар көп болот. Бул түздөн түз баланын ден соолугуна, энелер бул баланы тарбиялайт, баланы жаратат. Демек, баланын ден соолугу түздөн түз энеден көз каранды. Ошол дары дармек колдонгон организм психикалык жактан канчалык көп жабыркаган көрүнүштөрдү көргөн психика ошол баланы ошондой деңгээлде тарбиялайт. Демек, ал балдар биздин коомдун келечеги. Келечек демек биздин мамлекеттин жарандары. Ошондуктан бул жерде өтө көп жумуштар турат. Бул зордук зомбулукту өтө жапа тырмак келигиш керек деген ойдомун мен. Рахмат пикириңизге. Мен жаш балдардын ушул ойноо аянтчасында ойноп отурганда өзүм балдарымды алып чыгайын деп барсам, жаш балдардын арасында бир жаш кызды бала уруп аткан жери бар экен, мындай кичине токмоктоп элечи. Анан сен эмнеге уруп атасың десе, үйдө менин апам деле уруп коет атам деп атат да. Анда сени милиция алып кетет десе, эч нерсе кылбайт милиция деп ойноп атышканда, ушул мен көрсөтүүнү үй бүлөдөгү зордук зомбулукка кабыл болгон аялдар туурасында жасоону туура чечтим эле. Азиз айым, ушул сиз көп жылдан бери укук коргоо органдарында ушул аялдар менен иш алып барып келүүдөсүз. Бүгүнкү күндө ушул айрыкча мусулман калкында бизде ушул аялдарды күйөөсүнөн токмок жеп жашай берет, же болбосо аялдардын өзүндө дагы ушундай Албаскан эже деле туура көрсө керек. Кээ бир аялдар бар, менин күйөөм мени жакшы көрөт, ошон үчүн урат деп ушундай калыптанып дагы жашап келе беришет да, токмокко кабыл болгон аялдарчы. Силерге кайрылган аялдарда мындай өзүнүн жыйынтыгын берип атабы, натыйжасы болуп атабы? Алар кантип кайрылышат силерге? Ушул боюнча айтып өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бул маселелер акыркы мезгилдерде жакшы каралып, күчтөнүп, охранный ордер берилип, жакшы карала баштады. Эми жанакы бизде орустарда айтылгандай, Москва бир күндө курулбаган деген. Бизде эми цивилизациялар, Америка, башка государстволорго караганда эми келип, ошо арызданса болот, өзүнүн укугун коргосо болот, деген түшүнүктөр шаарларга эмес, айылдарга дагы таркап, азыр ошон үчүн милиция органдарына кайрылып, убагында өзүнүн укугун коргоп, өзүнүн болгон аялдар, балдар, бүт бардыгы көзү ачыла баштады. Буга караганда эми ички иштер кызматкерлеринин
дагы мааниси өтө жасаган иштери өтө зор болуп атат. Себеби милиция эл менен деп элдер менен тыгыз байланышта болуп, анан кийин ал арызданган менен ал сөзсүз түрдө эмес же ажырашып же башка болгон аны түшүнүк сөз менен түшүндүрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол аркылуу дагы эле эки ортого психологиялык жардамдарды берип, үй бүлөнү кайрадан жакшы жашоого алып келсе болот. Сөзсүз түрдө ага кылмыш ишин козгоп же болбосо ошо кылмыш иши козголгон деңгээлге жетпегенге чейин ошентип азыр милиция кызматкерлери аймактык тескөөчүлөр бардыгы эл менен тыгыз байланышта болот. Анан мен ошо теледен пайдаланып элдердин өздөрүнө дагы айтмакчымын да, сөзсүз түрдө баягы нөөмөт бөлүмүнө барып же башка кайсы жерге барып, областка барып, районго барып арызданыш керек деген түшүнүктө болбой, эл деген өзү ар бир аймактарда өз аймактык тескөөчүлөр бар. Азыр акыркы мезгилдерде аймактык тескөөчүлөр өтө көбөйүшүп, айылдарда жакшы эл менен тыгыз иштеп атышат. Аймактык тескөөчү ар бир үй бүлөнүн акыбалы, ар бир үй бүлөнүн жашоосу, ошол үй бүлөдө кандай болуп атат, ал кандай аба менен дем алып атат, ошондойлорду билүүсү зарыл. Аны билбеген убакта биздин жарандарыбыз өзүнүн акыбалы жөнүндө айтыш керек да, баягы ооруну жашырса өлүм ашкара болот дейт. Ар бир нерсени жашырбай, тайманбай айтып, арыз муңун айтып, тыгыз байланышта болсо милиция менен, милиция сөзсүз чара көрөт деген ойдомун. Рахмат. Изилдөөлөргө таянсак, ушул аялдарга кол көтөрүү көбүнчө Орто Азия, Кавказ жана ушул мусулман өлкөлөрүндө көбүрөөк катталат деген маалыматтар бар экен да. Чындыгында ошондой болуп атат, буга эмне себеп болуп атат? Бизде дин өкүлүн атайын чакырганбыз. Ошол Жылдыз мырза сизге токтолуп өтсүн. Бүгүнкү күндө өзү ислам дини боюнча эркек аялды бөпөлөп багыш керек деп айтылат да. Ошондой эле бул эркек аялын урганга акысы жок деп дагы айтылып келет. Шариатка токтолуп өтсөңүз, бүгүнкү күндө эгер ушундай болсо эмне үчүн мындай жолдорго барып атат биздин эркектер? Саламатсыздарбы, телегөрүүчүлөр. Биздин ислам дининде аял менен эркектин милдеттери жана укуктары бирдей. Ошону менен биргеликте эле аял менен эркектин жаралуусунда психикалык жактан жана физиологиялык жактан айырмачылыктар бар. Себеби Алла Таала аял менен эркекти жаратууда ушундай айырмачылыктарды кылган да. Мисалы үчүн физиологиялык жана психикалык айырмачылыктар эркектерде мисалы үчүн күч кубат, эрктүүлүк, сабырдуулук жана башка айырмачылыктар болсо, аялдарда болсо назиктик, сезимталдык жана башка ушундай айырмачылыктар бар. Ошону менен биргеликте эле аялдардын мисалы үчүн өзгөчө укуктары берилген. Мисалы үчүн үй бүлөдө бала багууда аялда мисалы мээримдүүлүк жана сабырдуулук менен карайт. Эркектер мындай кылып бага албайт да. А эркектерде чыдамкайлык, сабырдуулук бар дагы. Ошон үчүн шариатта эркектердин башкаруусу оң дейт үй бүлөнүчү. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир хадисинде мындай дейт. Сахабалар сурашкан, ушул аялдардын милдеттери жана укуктары кандай болот дегенде, сен эмне кийсең ошону кийгизгин, жана эмне жесең ошону жегизгин, сапаттуу кийим кийсең ошо сапаттуусун кийгизгин дейт, жана жүзүнө урбагын, жана ошол жамандабагын деп ушундай дейт. Жана аят хадистерде Куранда дагы бир канча жерлерде ошо аял менен эркектин жакшы жашоосу жөнүндө буйрулат. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы бир хадисинде силердин эң жакшыңар ким дегенде, эң жакшыңар ушул үй бүлөсүн, аялын жана үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылганыңар дейт. Жана ыймандууңардын ким ыймандуулар дегенде, силердин ыймандууларыңар ким аялына жакшы мамиле кылган болсо, ошол эң ыймандуу деп айтылат. Ал эми ушул аялдарга кол көтөргөндө биздин шариатта кандай деп айтылат? Аларга жаза барбы өзү? Иманда кандай жазалайсыңар? Эми өзүңүздөр билесиздер, биздин мамлекет светтик өлкө, шариат өкүмдөрү көп деле жүрө бербейт. Бирок ошону менен катарда эле ислам дининде дагы аялдын өзүнүн укуктары, эркектин өзүнүн укуктары бар. Ошо аялды, ошо пайгамбарыбыз баягы хадисинде айткандай, урбагыла, жүзүнө чаппагыла жана жамандабагыла деген аялдарга деле жакшына түшүндүрүүгө аракет жасагыла деген
эми ургула деген мааниси ал колуна чаап коюу, бул эң акыркы чаралар да. Ага чейин жакшы мамиле, түшүндүрүү иштери менен, ага деле болбосо ушу туугандардын ортого салуу менен, ата-энесин ортого салуу менен чектелет. Эң акыркы неме чарасы гана ошо колуна уруп, ошо өзүнүн өтө жини келип аткандыгын билгизиш үчүн да. Рахмат, мен үй бүлө башчымын деп ушул аялдардын укугун тебелеген үй бүлөлөрдүн катарында ушул Кыргызстанды дагы алып карашкан экен. Ашурбек мырза, мен сөздү сизге узатайын деп турам. Мына көп жылдан бери өзүңүздүн жубайыңыз менен түтүн булатып, үй бүлө очогун улатып, балдарды тарбиялап келе жатасыздар. Ушул көп жылда сиз жубайыңыз менен кандай мамиле түздүңүз? Ушундай исламда бизде шариатта бар деп атат. Эми баягы эркектик өзүнүн үй бүлө башчымын, менмин деген нерсесин көрсөткөндө же жини келгенде сиз ушул учурда өзүңүз кантип чыгып атасыз ушул кырдаалдан? Мен аксакалдар кеңеши болуп, азыр аксакалдар сотунун төрагасы болуп, аксакалдар кеңешинин төрагасы болуп иштеген үчүн мен айылда көп үй бүлөлөрдө ушу чыр-чатактарды ушу чыкырышат жараштырганы барабыз. Ошол жерде сразу эле ошо ата-эне дагы эмоцияга берилип, күйөөсү аялы дагы эмоцияга берилип, жана ортодогу 2-3 баланы ойлобостон эле давай мени ажыраштыр, мени үй бүлөм мынандай атат, антип атат деп эле болбогон шылтоолорду коюп, мени кызымды бошотуп койсун, мен неберелерди карабайм, же балдарымды алам, мени кызымды жүгүнө алып бер деп ата-энелер ачууга берилип келишет. Ошолдо биз азыркы күндө ушундай ата-энелер менен бизде шариатта дагы жол бар, вакыт берилет. Мына идде дейт, аялдарга идде деген ошондой срок берилет. Сотко барсаң сот деле срок берет. 1 айлык, 40 күндүк, 3 айлык, 1 жылдык дегендей. Анан жанагы ошондой урушкан үй бүлөлөрдү биз азыркы күндө ушу сотко барып, же ушу милиция органдары менен жаман бири-бирини жаман көтөрүп, биздин менталитетте милицияга барып арызданса эле ушу жаманаттуу болот. Сен милицияга бардың биз мына ажырашканга чейинки баягы үй бүлөдөгү зордук зомбулукка кабыл болгон аялдар туурасында кеп козгоп атабыз да. Анан өзүңүз ушул көп жанагы көптөгөн фактыларды айтып кеттиңиз, ушул көп маселелерди чечип келүүдөбүз депчи. Мырза катары ушул сизге суроо берейин. Эми башыңыздан көп окуяларды өткөрдүңүз. Ошондуктан баягы талаш тартыш маселени кантип аялга кол көтөрбөй чечсе болот? Ушул суроого жооп берип коюңуз. Аял менен биринчи ушул эмоцияга берилиш керек эмес, анан шүгүр келтириш керек. Бардык вопросту ушу балдардын алдында, бала чака болгондон кийин уялыш керек. Анан аял дагы ушу ачуусуна келип, эми эки жактын бир жагы пасыраак болуш керек да. Любой эле биз үй бүлөдө, мисалы үчүн мен өзүм үй бүлөмдө аялым мисалы үчүн ачуусу келип өтө мындай эмоцияга берилген маалда мен шат көчөгө чыгып кетип калам. Же малды карайын, же жеп неберем жетелеп чыгып кетип калам. Бул дагы ошо үй бүлөдөгү зомбулуктун бир алдын алыш немеси. Же болбосо мен ошондой эле эшиктен ачуу менен келип ушул бир болбогон иш менен ушу чыр-чатак чыгып неберем бир жаман иш кылып койгон болсо, ушуну сен карабапсың, антипсиң, мынтипсиң, эмне кылып отурасың үйдө деп бир чыр-чатакта неме кыла турган болсо, аялым сразу эле башка иш менен алек болуп, ошо менен ушул каяш айтышпай эле чечиштин аракетинде болот да. Ушул дагы эң жакшы бир маселе. Рахмат. Ушул эле суроону мен Тажыбай мырза сизге да узатайын деп турам. Анткени сиз мына биз эркектерди күчтүү деп келсек, сиз өзүңүздүн мына кесибиңиз менен дагы айгинелеп турасыз. Бүгүнкү күндө ушул үй бүлөнүн деги эле талаш тартышты кол көтөрбөй кантип чечсе болот? Эми жогоруда мынакей дин өкүлүнөн дагы айтып кетти. Биринчиден сабырлуулук келет да. Эми эки тараптан сабыр болсо үйдө тынчтык болот. Эми үйдө эң биринчи ошол мына дин өкүлү айтып кеткендей, жараткан Алла деле Кудай деле ошол эң берекелүү үй бүлөгө, ынтымактуу үй бүлөгө береке берет экен да. Ошол ынтымак үй канчалык ынтымактуу болсо, ошол үйгө береке берилет экен. Ошондуктан биринчиден эми чындыгын айтканда баягы жакшы мусулмандарыбыздын сөзү бар. Эч убакта алакан өзүнөн эч убакта бир алакандан үн чыкпайт да. Эки алаканды колго чапса үн чыгат. Ар бир эмеде ошо үй бүлөдө биринчи ошо эркек киши өзүнүн сабырлуулугун кармаш керек. Андан кийин экинчиден ошол келинчеги сабырлуулук кармаш керек. Ошондо гана үйдө тынчтык болот. Эми сиз айтып кеттиңиз, мына жөнөкөй эле пример айтсам, мына мен өзүм ата-энем өтүп кеткен, раматуллах кеткен. Биз атабыз менен апабыздын урушканыбызды көргөнүбүз жок да. Себеби бизди чыгарып жибермек. Үйдөн чыгарып жиберет эле, өздөрү эмнени сүйлөшөт, эмне кыйкырыша, бакырыша, биз чыгарып жиберет. Биз ушул убакка чейин ошо атабыз менен апабыздын биринчиден урушканын көргөнбүз жок.
ошол себептен биздин эмес. Азыр эми андан кийин бирөөнү талкуулашкан болсо, ата менен апам бирөөнү талкуулаган болсо, бизди чыгарып жибермек, чыгып кет үйгө, эштен чыгып ойноп келесиз, андан өздөрү талкуулайт эле. Бул деген сөз биз ошо бирөөнү талкуулап атабы, бирөөнү жамандап атабы, жакшылап атабы билбейбиз да. Азыр биздин ата-энебиз кандай үй бүлөдөн да мына агайыбыз айтып кетти. Себеби үй бүлөдө эң биринчи үй бүлөдө ата менен энеден эмеде белгилүү. Себеби эгерде ата-эне менен эне өзү отургузуп алып, балдарын отургузуп алып, кошунасын же тигин же буну жамандап эме. А балага элескеле психологиясын алат дагы, бунун үй бүлөсү ушундай экен деп, жаш бала өзүнө кабыл алат. Жана сиз айтып кеттиңиз, өзүңүз ата менен апамды сабап атпайбы? Ал ошол баягы көргөн нерсесин жаш бала өзүнө кабыл алат да. Ошондуктан үйдүн ичинде дагы эгерде мүмкүн болсо, ошо бала менен ошо бала үйдө баласы жок болсо, ошо күйөөсү менен аялы ошол жерде өздөрү балдарын чыгарып коюп, эмне вопрос болсо чечишсе, талаш тартышсын. Ошондо балдарга таасир этпейт. Бул эжекебиз айтып кетти, психологически балдарга удар болбойт да. Балдар эмне жөнүндө ата-эне сүйлөшкөн ушул. Көбүнчө ушул жер-жерде бизди өзүбүздүн ушул. Анан биз айтабыз, чындыгын айтканда мындай жетишпестик. Буга бар жөн сабырдуулук керек. Эми сабыр болсо, бүгүн болбосо эртеге болот, эртеге болбосо бүрсү күн болот. Ошого биздин ой жүгүтүбүз жок. Ошол кичинекей чындыгын айтканда, мына эжекелер капа болбосо керек. Бирөө жакшы кийинип келген болсо, күйөөсү кичине ичип келген болсо, сразу атырылат да, сен ичип келдиң, сен акмак, мына кара, паланча түкүнчө кийинип келиптир, түкүнчө мындай. Ошол сөздөн ортолукта чыккан нерсе, жаңжал көбүнчө ушудан чыгат да. Ошол бар жок нерселер ортолуктан нерсе. Ошонун баарын эки тараптан тең түшүнсө, үйдө ынтымак болот да. Менин айтайын дегеним ушул. Биз мырзалардын пикирин уктук. Эми бул жерде айымдарга сөздү узатайлы деп турам. Мына жыйынтыктап атабыз, көрсөтүүнүчү. Негизинен ушул үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун алдын алууда ушул биз ур токмокко кабыл кылбай, аялдарды айрыкча жапа чегип аткан аялдар болуп атат. Аялдар жапа чекпеш үчүн эмне иш-чараларды көрүш керек? Биздин мырзалар көбүнчө сабырдуулук маселесин көтөрүп атышат. Бул аялдарга дагы, эркектерге дагы тиешелүү депчи. Сабырдуулукта аялдар көбүрөөк сабырдуу болуп келет деп айтып келебиз да. Анан уруш жаңжал андай эмнеден орун алып атат? Бардыгы ынтымактан. Тажи келинин ушундай бир ыйык макалы бар экен. Бир күндүк жаңжал 40 күндүк ырыскыдан кур калтырат деген. Ошол бир жолу кичинекей жаңжал болот, экинчи күнү уланат көбүрөөк болот, ошентип күндөн күнгө жаңжал болуп, жаңжал болгондо ошол үйдө ынтымак кеткенде ырыскы качат дагы. Ырыскы качып, бардык нерсенин берекеси кетип, ошол үйдөн өзүнөн өзү ал ынтымаксыз үй бүлө менен элдер байланышкысы деле келбейт. Ошентип отуруп коомдон бөлүнүшөт, өздөрү психологиялык ушундай ударларга чалдыгышып, өзүнөн өзү турмуштан артта калат да. Ошон үчүн мен деле ошол ынтымак бардык нерсени ошентип эки тарап ынтымак менен чечкен жакшы ийгиликтерге алып келет го деп ойлойм. Казан аяк кагышат, эрте катын урушат дейт. Бардыгы эле үй бүлөдө бул нерсе болуп келет. Бирок бул нерсе эмнеден чыгат? Өз милдетин билбегендиктен да. Качан алакан экөө бири-бирине дал келгенде гана үн чыгат да. Мисалы, күйөөсү жини келгенде аялы пасыраак болуп койсо, же аялы жини келгенде күйөөсү пасыраак болуп койсо, мындай уруш жаңжал деле чыкпайт. Анан өз милдеттерин билбейт да. Мисалы үчүн ата-эненин милдети баланы дин менен тарбиялап, өз укуктарын түшүндүрүш керек. Турмушка чейин даярдаш керек анычы. Эми бирок азыр ата-энелерде дагы андай болбой атат. Азыр кыздар ушул турмушту түшүнбөй эле келип күйөөгө тийип кетип атат. Анан ошол себептен ушундай жаңжалдар көп чыгып атат да, укуктарын билбегендик себебинен. Азыр кыздар кирсе өзү үйүндө, өзү телефондо, интернетте, апасы башка жакта, атасы телевизордо болуп, тарбия деле жакшы болбой атат да. Ошондуктан турмушка чыкканга чейин кызды жакшылап тарбиялаш керек. Баланы дагы ата-энеси дин менен тарбиялаган болсо, мына ошондо экөө динди түшүнгөн болсо, анан кийин бири-бирине ошол шүгүрчүлүк менен, сабырчылык менен, бардыгына тегиз көз караш менен карап, ушу чыдап жашашат эле да. Рахмат пикириңизге. Анда Абаскан айым, сизге ушул жыйынтыктоочу сөздү узатсак, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн
кандай ой пикирлер? Мына бүгүнкү ушул коңгуроо программасы жөндөн жөн болбой аткан болуш керек. Себеби Кыргызстанда бүгүнкү күндө 16 күндүк гендердик зордук зомбулукка каршы күрөшүү эл аралык кампаниясы жүргүзүлүп жатат. Бул деген 25 ноябрда башталып, 10 декабрда адам укугу күнү жыйынтыкталат да. Мына ушул 16 күн жүргүзүлөт. Мына ушул кампанияны мына биз жылга жүргүзөбүз. Ошол Кыргызстанда мына быйылкы жылда мына Ош областында бул аябай кеңири жүргүзүлүп жатат да. Эмне кылсак бүгүнкү күндө зордук зомбулук маселеси токтойт. Негизинен зордук зомбулук маселеси болбош керек. Мунун болгон жанагы ар түрдүү сандык көрсөткүчтөр бул жакшы көрсөткүч эмес мамлекет үчүн. Себеби мамлекеттеги эң бийик байлык бул адам ресурсу. Адам эгерде зордук зомбулук кабыл болсо, мамлекеттин өнүгүүсү тууралуу эч кандай сүйлөгөнгө болбойт. Себеби адам бул мамлекеттин негизи. Байлыгы эң негизги көрсөткүч бул адам гана болуш керек. Ал эми экономикалык, жанагы саясий, жана социалдык башка маселелердин бардыгын адам өзүнө өзү түзөт жана өзү чечет анын бардыгын. Ошол мезгилде мени бир нерсе дайым ойлондуруп келет да. Себеби аял менен эркек бул коомдо ошол жыныстык гана айырмачылык менен бирдей укуктар берилген. Эмнеге эркек аялды уруш керек? Кайерге жазып коюптур же кайерге белгилеп коюптур? Мен ушуну түшүнбөйм да. Кээ бирде эркектерге айтсак, капа болбоңуздар, бирок бүгүнкү күндө реалдуу ситуация абал ушундай. Эркекти эгерде сен эмне уруп атасың, же эмне экинчи аялды алып атасың, эмне үчүн эрте курактагы жаш кыздарды мисалы экинчи аял кылып аласың десек, динде уруксат берилген деп чыгышат. Дин боюнча айтайын дейин десең, эмнеге албайсың? Мына биздин конституцияда андай эмес, укугуң жок дейт турган болсоң, анда ал жака жабынат да. Кыскасы бүгүнкү күндө бизде ушундай кыйын эркектер пайда болду. Аны айтсаң дин менен жабынат, буну айтсаң конституция менен жабынат да. Ушул жанагы двойной стандарт бүгүнкү күндө биздин өнүгүүнү токтотуп турат да. Адамдык өнүгүү ушу менен токтоп калат. Себеби чыр-чатак болгон үй бүлөдөгү бала, аял, эркек мисалы эч убакта коомдо мындай таза, жакшы өнүгүүгө мындай көрсөткүч болуп, күзгү болуп бере албайт да. Бул деген үй бүлөдөгү кутту да кетирет. Үйгө кут кирбей калат чыр-чатак болгон үйгө. Кошунан кирбейт, анын кызын албайт, анын баласына кызын бергиси келбейт да. Ушул нерселерди жоготпош үчүн үй бүлөлүк баалуулуктарды биз өзү бар бизде. Кыргыз улутунда аябай жакшы баалуулуктар бар. Улууну урматтоо, кичини сыйлоо, бирөө үйүңө келсе дасторконуңду жая кой, болгон нерсеңи тең бөлүшүп же деген нерсе. Бир мейизди канча адамга жеткирип жеген убакыттар болгон да. Эмне үчүн ошол баалуулуктарды жоготуп бүгүнкү күндө башка нерселерге баратабыз. Бирок ошол эле мезгилде укуктук жактан карай турган болсок, Кыргыз Республикасы мамлекет катары конституциянын негизинде гана жашайбыз. Конституцияда жазылып турат: Кыргыз мамлекети укуктук, демократиялык, светтик мамлекет деп биз тандалганбыз. Биз эч убакта бүгүн динди жабынып алып, ал болот экен, бул болот экен деп айтуунун өзү туура эмес. Ошон үчүн биз мыйзамдын чегинде гана сактап алып барышыбыз керек. Ошол себептен зордук зомбулукту жоюш үчүн биринчи бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаттарында ушул багытта багытталган аябай чоң программалар иштелип чыгыш керек. Өзүнчө бир ай сайын көрсөтүлүчү биз кандайдыр бир мындай эмелер уюштурулуш керек эксперттер менен. Ошол эле сыяктуу жанагы басма сөз кызматтарында дагы башка бир иш-чаралар жасалыш керек да. Себеби бул элге аябай бат жетет. Эл сөзсүз түрдө гезит алып окуйт, сөзсүз түрдө телевизорду көрөт. Сөзсүз түрдө ошодо айтылган ойлорго өздөрүнүн жанагы орустардын бир эмес программасы бар го, жана пусть говорят дегендер айтылат, талкуу жүргүзүлөт баары бир. Бул туура, бул ката деген сыяктуучу. Ошол нерселерди жасашса аябай жакшы болмок да. Ошол эле мезгилде адам укугун сакташ үчүн атайын мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге функционалдык милдеттер берилген. Аны кантип сакташ керек боюнча укук коргоо органынан сырткары. Эмне үчүн анда алар ошол өздөрүнүн милдеттерин толук кандуу аткарбайт? Ошону талап коюш керек бүгүнкү күндө мамлекет. Эмне үчүн сенин мисалы иштеп аткан, сен жооптуу болгон ушул территорияда мынанча адам укугу тебеленип атат. Эмне себептен болуп атат деп. Мүмкүн Кыргызстанда ошол зордук зомбулук ушунчалык чоң жана структуралык мындай формага ээ болгон үчүн биз кайра революцияны баштан өткөрүп атабыз. Себеби адам укугу тебеленгенде гана ушундай маселелер көп болуп чыгат да. Ошон үчүн муну бүгүнкү күндө түп тамырынан жок кылыш үчүн жанагы тиешеси берип аткан факторлордун баарын жоюуга аракет кылыш керек да. Таза сууну баткамсыздаш керек, билим берүү сапатында ошол билим бере турган балдардын шарттарын түзүш керек, мектептердин акыбалдары түзөлүш керек. Эмне үчүн Кыргызстанда 14 гана пайыз балдар детсадка, бала бакчага барыш керек да, калган балдар каякта тарбияланып аткан тууралуу биз айта албайбыз да. Ошон үчүн мына ошогон структуралык маселелердин бардыгы мамлекет тарабынан чечилиш керек. И ошол эле мезгилде мыйзамдын иштешин талап коюш керек. Мыйзам толук кандуу иштетилиш керек да. Адам укугу деп ал жерде толук жазылып турат. Менин конституциялык кандай укуктарым бар, мисалы билим алууга, ден соолугуму чыңдоого деген сыяктуу маселелер. Ошол эле мезгилде аял затын аял болуп
бирөөнүн үйүнө баргандагы өзүнчө бир маалыматтарды, билимдерди бериш керек. Себеби бирөөнүн үйүнө барып эле ошол үй бүлөнүн идеологиясын колдонуп, ошол үй бүлөнүн саясатын колдоп жашап кете албайсың. Жок дегенде 18 жыл минималдуу алганда да сен башка үй бүлөдө тарбияланасың. Барып эле ошол үй бүлөгө карым катнаш болуп эле кире калып, ата, апа келиңиз, мен сизге мынтип коеюн деп айта албайсың. Ал үчүн өзүнчө бир убакыт керек болот. Ошол себептен аял кишини аял болуп тарбиялоо үчүн өзүнчө бизде мамлекетте дагы бир энелик боюнча бир институттар иштеш керек да. Себеби ал барып эле ал үйдүн бардык мындай шартына көнүп жашап кете албай калышы мүмкүн да. Ошол себептен ошол маалыматтарды жеткирип элден да сураш керек, эмнеге муктаж болуп атасың, эмне себептен укугуң эле тебеленип атат кайта, эмне үчүн бул кайрылуулар кайра көчүп атат дегендейчи. Анан буга биз ойлонуп же бир жолго салып азыр жаңыдан мисалы бир жаңы бир нерсени ойлоп таап аткан жокпуз да. Бул боюнча атайын мыйзам иштелип чыккан. Үй бүлөлүк зордук-зомбулукка каршы социалдык коргоо боюнча мыйзам бар. Аны 2003-жылы кимдер иштеп чыкты эле? Ошол мезгилден бери эле ушул зордук-зомбулук маселеси бизде мындай өзүнүн ордуна келе баштаган экен да. Ошол себептен мамлекетти өнүктүрөбүз дейт турган болсок, үй бүлөлүк чыр-чатакты жоюу ар бир адамдын милдети болуп эсептелиш керек да. Ар бир адам өзүнөн ошол нерсени жасап албайын деп. Себеби биз жанагы уруп койсо үй бүлөлүк зордук-зомбулукту түшүнбөшүбүз керек да. Бул деген кемсинтүү, мисалы жынысына карата кемсинтүү, тутунган динине карата кемсинтүү, бай кедей экенине карата кемсинтүү, социалдык статусун мисал кылып айтабыз. Ушундай нерселерди элдин арасында кеңири жайылтып токтотуш керек. Рахмат, сиз жогоруда аябай жакшы пикирлерди билдирип кеттиңиз. Биздин баардык ушул эксперттерге дагы чоң ыраазычылыгыбызды билдирип өтөйлү. Ушул сиздерге эскерте кетсек, коңгуроо көрсөтүүсү Ош ТВ телекомпаниясынын атайын долбоор болуп бул иш жүзүнө ашкан. Бул негизги ушул социалдык, коомдогу социалдык маселелерди алып чыгып, жана алардын алдын алуу маселелерине көбүрөөк көңүл буруп келет. Бүгүн биз урматтуу телекөрүүчүлөр ушул биздин атайын чакырылган эксперттердин тобу менен сиздер менен ушул үй бүлөдөгү зордук-зомбулуктун ордун алышы жана анын алдын алуу иш-чаралары боюнча кеңири сүйлөштүк. Сиздер бүгүнкү көрсөтүүбүздөн өзүңүздөр кандайдыр бир ой пикирди жаратып, мына ошол ой пикирден кийин өзүңүздөр дагы туура чечим чыгарасыздар деген ишеничтебиз. Биз көрсөтүүлөрүбүзгө сиздерден дагы көптөгөн пикирлерди дагы күтөбүз. Анда эмесе кийинки көрсөтүүлөрүбүздөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.